Акындар аял деген сөздү бирде ая сакта деген сөздөн алынган десе, бирде аны айды алуу керек деген сөз менен салыштырат. Кандай болгондо дагы назиктик менен мээримдин эси болгон аял заты чыныгы турмуш туткасы. Дал ушул аялдын көйгөйүн ар тараптуу чагылдырган асыл зат берүүсү менен бирге болуңуздар. Бала бакыт, бала базар, баласыз турмуш кызыксыз, баласыз турмуш оонсуз ырга окшош деп айтылат. Чынында эле ошондой. Бирок бир баланы бутуна тургузуп тарбиялап, аны эл катарына кошуп, кояйга көнгөнүнө биринен 4 жыл эмгек кетет экен. Ал эми 10 баланы чоңойткон эне 40 жыл бою бала деп жашаган адам. Кээде 40 жыл бир адамдын бир өмүрүнө да тете болуп калат. Дал ушундай бир өмүр бала деп жашаган, анан да татыктуу балдарды тарбиялаган баатыр эне чыныгы сөз кылууга арзыйт деп эсептейбиз. Кыргызда аял заты таңды эрте туруп тосуп алып, анан апалардын ар бир күнү балдарына кам көрүүдөн башталат. Бүгүнкү биздин каарманыбыз 10 баланы татыктуу тарбиялап өстүргөн баатыр эне Мырзабаева Назикан эженин ар бир таңы да демедегидей короо жайга кароодон башталат экен. Эртең менен туруп, намаз окуп, келиндерге жардам болсун деп мен дагы уйду саап берем. Кудайга шүгүр, колуман келген жумуштарды жасайм. Назикан эженин балдарды кароодо кандай камкор апа экендигин мындан билиңиз, баардыгы тегиз чоңоюп, билимдүү. Учурда үй жайдын короосун таза кармаган менен бирге эле тоок багып, жөжөлөргө жем берип, аларга да бала багып, адатка айланган мээрим менен кам көрөт экен. Мал жанды унутта калтырбай карап болгон соң, Абышкас экөө бапырап бар дасторконун үстүндө чай ичүү, анда нарк айтып, балдарды, неберелерди адепке чакырууну салтка айландырган. Иштерди бүттүк, эми Абышка бемарал отуруп чай ичебиз. Анткени менен балдары да баатыр эне менен чоң атанын күйөрмандары. Кудайга мен калла шүгүрчүлүк келтирип жүрөбүз эми. Кудай ушу күндөрдү көрсөткөнүнө шүгүр. Ушу балдарды бергенине шүгүр. Назикан айым 7 китептин автору, ыр жандуу акын эне. Анын алгачкы ырлар жыйнагы 1998 жылы катылып жатып сырларым, кайрылбай кетти ырларым аттуу ырлар жыйнагы анын эрте турмушка чыгып окубай калган арманы жөнүндө ырлар жарык көрөт. Чындап эле ол убакта отуруп кеңири жазганга убакыт жок эле. Баягы мен нан жаап жүрүп, кир жууп отуруп, уй саап жүрүп, ошентип мал карап жүрүп, дагы бир нерсеге негиздеп, бир чыгарайын десем, ошо чыгарып туруп жүрөгүмө жазып коет элем. Анан кийин келип колум бошогондо тетрадка түшүрүп коет элем. Тарбиялап, билим берип окуткан эжекелери мага кымбат көрүнчү. Мен да ошондой тарбиячы болсом деп үмүттөнүп, кыял чексиз бөлүнчү. Жаш жүрөгүм мына ошону дегдеди. Максат тилек ошол эле мендеги. Бирок тагдыр буйруп аптырмаганы, жаратканым тилегимди бербеди. Окуйм деген таттуу тилек таш капты, ойлорумда быт-жыт болуп суу какты. Окуй албай калды бирок пешенем, турмуш деген чоң коргондон бактапты. Бирок кийинчерээк турмушту түшүнгөн эженин балдарын багып, бактылуу эне болуп, алардын бактылуу күндөрүн көргөндөн кийин бактымды ушул турмуш аттуу чоң коргондон, үйүмдөн таптым деп жазганда жайы бар. Тилегим уул кызым бойго жетип, жараса элимдин керегине. Кыздарым бири эже бири сиңди, балдарым бири ага бири эне. Ынтымак деген сөздү ыйык тутуп, сыйлашып жүрсө экен дейм бирин-бири. Таланттуу эженин аял затына таандык болгон чеберчилик жагы да бар. Көйтүрлүктөн чарчаганда кыңылдап ырдап, небере кыздардын себин даярдоого олтурат. Мен дагы ушу апам мындай чеберраак аял болгон. Мен дагы ушу апамдын үлгүсүн үйрөнүп, кичине чеберчилик да кылам. Кыздарга септи өзүм мынандай саймаларды сайып, мынандай курактарды курап өзүм кыздарга сеп кылып берем. 3 кыз бергенмин. Туңгуч президенттин колунан алгачкы Кыргызстандын баатыр энелерине чыккан медалды Бишкек шаарына барып алгандагы кубанычым өзгөчө болгон дейт. Аял жакшы, эр жакшы дегендей кадырлаба да, өз ийгилигинин да, жашоосунун да көмөкчүсү жубайым деп ой бөлүштү.
Şul ayaldın artынан köp balalı olduk. Baldar vardı, imandı, İslamdı, Karasulu, gelecekti. Büyümdü, baldardan bolup çıkıp atışat. Şunda öyle bir her jolu bir til kaytarıp kayaşa vergen çok. Nime kızmat bolsa aytırbaylı özü bilet, özü kılıp biletat. Kolu komşular men dağı memleleri jakşı, dostluğanlar men dağı memleleri jakşı, hiç kimden uruşup netkenini hazır görelek. Назикан эже аял катары көтөрүмдүүлүгү жана жөнөкөйлүгү менен кайын журтуна сиңимдүү келин болуп, абийир тапса, азыр кадырман эне болуп олтурган учуру. Nazkan ököz olsun biz. Men en çoğumun. Şu Nazkan gelgenden ile jakşı gelin bolup, kaynata kaynananın patasını algan. Bala çakalı oldu, önü östü, 10 balanı terbiyeledi, bir jakşı kılıp bardık baldarı kanttay jakşına. Муну жакын туугандары да, курбулары да тастыктап келет. Эми 10 бала тарбиялап, ушу балдарды өстүргөнгө чейин баягы өзүнүн китебинде айткандай, катылып жатып ырларым кайрылбай кетти жылдарым деп биринчи китебин чыгарган. Кандай жашка келсе да эне чыныгы, сырдаш, курбу, дос экендигин бекем карманат. Назкан досум жөнүндө сүйлөсөк балам эми окуучулук мезгилинен бери эле мектепте дагы активист болуп, жакшы окуган, бардыгыбыз bir mektepte okup, oşo günden başlap köngülдөрүбүз жакын, бирибиздин жеңилибизди жерден орубузду колдон алып, баягы дос Алланын аты дейт го, ошондой болуп кожоюндарыбыз дагы кичинесинен көңүлдөрү жакын болуп, биз дагы ошо достукка уланып эле ушундай жакшы күндөрдү тең көрүп келатабыз. Ар нерсенин өз нугунда тутуп, айылда жөн турмуш кечирген эненин эмгегин балдары да терең баалашат. Эмне дейм, апам бардыгы эле мага окшогон балага, энеси ыйык, асыл зат, эми эчтекеге тең келбиз. Эч теңдеши жок. Айга күнгө теңесе болот, айга күндөн деле өйдө баалайм да, мисалы апам. Ошо эми апаман бизге кандай жакшы тарбиясын берди, жакшы окутту бизди. Ошо көңүлү жумшак, ушу жашка чейин бир да урушпады бизди. Ушинтип жакшы сөз менен, ушу жакшы сөздөр менен тарбиялады. Кеп соңунда Баатыр энеге бакыт, ал эми калган жаш кыздарга да Баатыр эне болуу бактысын каалап кетели. Кыргызда ар бир кесип ардактуу деген сөз бар. Бирок бардык кесиптин ээлери алгачкы тарбиясында, алгачкы таасиринде, турмуштук багытындагы ушу мугалимден алгандыгы менен мугалимдик кесип башкалардан өзгөчө барктуураактай сезилет. Дал ушул мугалимдикти көктөйүнөн кесип кылам деп идеал тутуп, аны максат кылып, аны аркалап ал түгүл бир топ ийгиликтерди багындырып калган биздин дагы бир айым бөңкү асыл зат берүүсүнүн каарманы. Президенттен космонавтка чейин, дыйкандан окумуштууга чейинкиге кымбат адамын ким деп бирдей суроо берсе, алгачкылардан болуп бири апасын, бири атасын, бири дагы бирин айтса дагы чогуу ою бир жерден чыгып, мугалимди айтаарына шек жок. Ошондой тагдыр күтүп, жашоосун да, өмүрүн да, кубанычын да мектепке мугалимдик арнаган Матисманова Гүлзада айым. Жан дүйнөмдө мугалим болуп жаралгандан кийин бул табигаттын өзүнүн мугалим үчүн берген, Алланын жараткан бизге берген жүрөгү башкача жаралат экен да. Мен мектепти бир күн көрбөсөм тура албайм. Жайкы 3 айлык каникулда бир күн келбей кое албайм. Ушул мектепте жалгыз болсом дагы, мугалимдерим отпускада жүрсө дагы мен мектепте болом.
Матисманова Гүлзада Ноокат районунун Алтын Казык орто мектебинин директору. 36 жылдан бери ушул мектепте мугалим катары, кийин жетекчи катары эмгектенип келет. Балдар менин жан дүйнөм да. Балдарсыз мен жашоону элестете албайм. Балдарымы бир күн көрбөсөм, мен өтө сагынып, мындай бир башкача бир дүйнөгө көчкөндөй туюм мага пайда болот да. Айтып өткөндөй адистиги музыка мугалими, адегенде кантип иштеп кетер экен деп сынчылар ырчы кантип башкарат экен, музыкант да директор болобу деп сокур талдоолор болбой койгон жок эмес экен. Мен директор болгондо эми музыкадан ырдатып жүргөн артист кантип директор болот деген. Ушул сөз менин намысыма тийди да. Мен керек болсо музыкант аялдар башка аялдарга караганда өзгөчөлүгү өтө көп. Бардык аялдар мисалы үчүн музыкалык аспаптарды ойной албайт. Элдин алдына чыгып конкреттүү бир ой пикирин айтып сүйлөй албайт, ырдай албайт. 13 жылдан бери мектеп директору болуп, айтылган сынга иш менен жооп берип, учурда эл агартуунун мыктысы жана бир топ сыйлыктардын ээси. Жаңы мектеп ушул эжекенин демилгеси, эмгеги менен жүгүрүп жүрүп, таманы тешилгенче аракет кылып, анан 2 кабат жаңы жер титирөөдөн кийин салынган экен. Матисманова Гүлзаданы мен көп жылдардан бери билем. Ушул мектептин курулушуна. Бул мектеп өзү илгери пакса менен эле салынган эски, мындай айтканда, Дүйшөндү мектебиндей эле мектеп болчу. Ушул мектептин жаңыланышына ушул Гүлзада көп аракет жасап, АБРге киргизди. Ариске киргизди. Жаңылады, жаңы мектеп кылды. Андан кийин мынабу Арис менен иштеп спорт зал салды. Андан кийин дагы мынабу 2 этаж жаңы мектеп курдурду. Чуркап жүрүп учурда 60 балага ылайык бала бакчаны да мектептин бир бурчуна ачып алган. Ал каган адам арбым болуп, кирип барсаң бакчанын ичи да аябай таза, тыкан, баланы да, чоңду да өзүнө тартып турат экен. Мындай аракеттердин башаты 2000 жылдарга барып такалат. Гүлзада эже коомдук иштерге активдүү катышып, анда жаш мугалим экенине карабай кезинде Манас миң мааракесине демилге менен боз үй жасашып, өз каржысы менен катышып кайткан айымдардын эң жашы болгон. Учурда мектеп жаңы имаратка машырланып, эргүү алып чоң демилгелер менен иштеп, бир топ сыйлыктардын ээси. Албетте бул да болсо каарманыбыздын жетекчи катары кайтпас аракетине байланыштуу болсо керек. Өздөрүнө ачык сабак көптө ушуларды үйрөнгөндөр. Балдар бакчасы силер дагы пенсияттерди өтүп, ошондой маселелерди карап. Гүлзада эжени балдар өзүн өзү башкаруу тармагында болсун, билимде болсун, жакын дос, негизги кеңешчи жана таянар тоо катары көрүшөт. Калган окуучуларды көзөмөлдөп жана сабактан калган окуучуларды көзөмөлдөп алардын сабактан калбашына, эки албашына аракет жардам берип турат. Каарманыбыз эмгек менен кошо 103 жаштагы атасынын азиз коноктой аспеттеп багат. Гүлзада айым мектепке өмүрүн арноо менен катар жалгыз уулуна да эл уулу бол, эл үчүн иштеп таза жүр деген тарбиясын берип, жалгыз бутуна тургузган. Эстүү уулу, бала деп жашаган эне, мугалим катары апасын идеал тутат жана ар күнү чарчаган энесин жумуштан тосуп алып, үйгө алып келүүнү күнүмдүк жашоосунун мыйзамы катары кабылдап көнгөн. 36 күздө мектепке бөөк кабыл алып, 36 жолу бүтүрүүчү узатып, анын 14 жылын жетекчиликке арнаган татыктуу жетекчи катары мектеп курдурууга жетишкен, атанын батасын алып уулдан сый көргөн эжеке коом сиздей аямдар менен күчтүү дегибиз келет. Кызын, келинин сактаган элдин урпагы нарыктуу болот экен дейт. Анткени кыз дагы келин дагы болочоктогу эне болуп эсептелинет дагы, бала тарбиялайт. Дал ушул зарылдыктан уламбы, дал ушул нарыктан уламбы кыргыз элинде кызга өзгөчө маани берип, 40 үйдөн тыюу деп аны жаккандагы кундуз сымал баркташат, бапестешет. Дал ушул бойго жетип келе жаткан кыздарга байланышкан дагы бир салт тууралуу бүгүнкү асыл зат берүүсүндө сөз кылмакчыбыз.
Кызга 40 үйдөн тыюу мына ушул макал кыргыз элинде бекеринен айтылбаган чыгар. Анткени көп нерсенин алдын алган көчмөн кыргыз элинде эзилтен эле аял затына өзгөчө маани берилип, анын назиктигин, сулуулугун, өң келбетин эле баалабастан аял затынын жаш секелек курагынан эле ыймандуу, ийкемдүү, кичипейил, турмушка чыдамкай, өзүн өзү аруу таза алып жүрүүсүнө тарбиялап келишкен. Кантип деп сиз да ойлоно калган чыгарсыз замандаш. Анда келиңиз, бир саамга биз менен бирге болуңуз. Тейлгертен эле кыз бала 6-7 жашка чыгып калганда ата-энеси алдына чоң максат коюп, айылдагы тууган туушкан, коңшу колоң, дос жарды чакырып, секелек кыздын чачын өрдүртөт. Бул чач өрүм 5 көкүл деп аталат. Чач өрдүнү эне менен атанын койгон максаты илгертен келген. Көпчүлүгү эненин немеси. Чач өрдү кылам кызыма чоңойсом, ушу чач өрүмгө жараса кызыма чач өрдү кылып берем деп. Айылды жаштарын, карыларын чакырып алып, кызыма чач өрдүсү бүгүн баргыла дейт эле. Илгери мындай неме кылбай, жоолук көтөрүп, мончок тагып келейинчи чач өрдүсүнө дейт эле. Чакырылган коноктор куру келбей, өздөрүнүн атаган белектерин ала келишип, чач өрүлүп жаткан кызга беришет. Адатта кыздын чачын көп балалуу, өнүп өскөн, көп жашаган, колунан көөрү төгүлгөн айылдын үйгүлүү байбичелери өрүшөт. Чачы өрүлө турган кызды тегерете байбичелер отуруп алып, анын чачын тарап, андан кийин майлашат. Майлап алган соң өрө башташат. Ал эми жанында отургандар пахтаны майга эшип даярдаганча олтурушат. Ар бир майда өрүлгөн чачтын аягын мына ушул пахта билик менен бекитишет. Мунун да өзүнүн чоң мааниси бар. Сары май менен ушу илгертен берки салт болуп келген экен. Ушу ата бабаларыбыздын салтын колдоп, биз дагы ушу сары май менен майлап, мынантип мына эжелерге, чоң энелерге узатып, ошондон чачын учун бекитип атабыз. Кыздын чачы өрүлүп бүткөнчө аялдар алмашып, өзүнүн ошол кызга деген жакшы алкоо каалоолорун айтып өрө беришет. Үлгүлүү байбичелер өрөт. Илгертен калган. Биз укпаш болсо да баш болуп, биз окшоп уккан бул эле. Уккандын жолун жолдоп ушинтип баштап берди ошол кыз. Эми кызы ушул Айжамалга күйүмдүү болсун, акыл эстүү болсун, байбиче болсун балам. Чач өрүлүп бүткөн соң секелек кыздын башына топу кийгизишкен. Салтты колдонуп атабыз. Баягыдан бери чачын өрүп бүттүк. Илгери кептакыя үкүт неме болгон, эми азыркы заманга жарашыктуу мына немеси шурусу болгон илгери азыр мончоктор бар, ошону неметип өз апасы кийгизсин. Мына ушундай жөрөлгөлөрдүн баарын жасап бүтүшкөн соң, жалпы 5 көкүл чач өрүү салтына катышкандардын баары жараткандан Сайрагүлгө жакшылыктарды тилеп бата беришет. Мындан кийин ушу окуу жайын бүтүрүп, ушу илимдүү, билимдүү кыздардан болсун ушу кыз. Ушундай салт менен өрүлгөн чач бир чети кыз баланы тыкандыкка, тазалыкка үндөсө, бир жагынан аны назик, ийкемдүү, сулуу да кылып көрсөтүү менен бирге эле анын далысын жаап, жайылган 5 көкүл чачанын кыз бала экенинен жаш өзгөчөлүгүн бөлүп көрсөтө алган. 5 көкүл чач кыз деп айырмаланат да. Анан кийин эми келин убак десе, бак жоолук саны парпайып чыкса, бул келин деп эсептелет. Ал эми бүгүнкү күндөгүдөй чач жазып жүрүү, ал бүгүнкү күндө да жамандыктын белгиси катары билинип келет. Ал эмес үйдө келиндин чачы же болбосо кыздын чачы жазылса, ой, эми андай болбосун кыскасы. Эриң неме болуп калат? Чач өрдү кылба. Неме чачыңды жазбай жүргүн, өрүп жүр. Аркага ташта, чачыңды жазсаң жаман болот дечү эле. Азыр айтабыз, айтканга болгон жок, бөлөк салтты колдонуп кетишти кыздарыбыз, жаштарыбыз бала. Секелек кезинен өрүлгөн 5 көкүл чачты кыз бала турмушка аттанганга чейин өрүп жүрүүгө тийиш. Ал качан гана өз теңин таап, турмушка аттанып жатканда гана анын 5 көкүл чачы жазылып, 2 чач болуп өрүлүп, башына топунун ордуна элечек кийгизилип, теңине узатылган.
Демек урматтуу аялзаты, чач бизге бир гана назиктик, сулуулук гана тартуулабастан, ал биздин ким экенибизди да бөлүп көрсөтө жүргөнүн, кандай чач жасалгылоду, кандай шартта жүрбөйлү, улуулардын акылы, ата салты, эне эрежеси катары жүрөгүбүздүн түпкүрүндө биле жүрөлү жана жаш муундарга айта жүрөлү деген тилек. Аял чыныгы тарбиячы, аял чыныгы турмуштун санитары, аял турмуштун отличниги, аял баатыр эне, аял мугалим деги койчу аялдын назик жонунда бир топ жоопкерчиликтер тургансык. Чындыгында биздин коомдо ушундай чоң жоопкерчиликти көтөрүп жүргөн аялдар, аны сактаган мырзалар аман болсун деп бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Биз менен байланышыңыздар. Саламатта болуңуздар.